Өлкөдө буга чейин өнүгүү үчүн деп бөлүнгөн миллиондогон акчалар элге эмес. Айрым топтордун кызыкчылыгына иштетилип кеткени эч кимге жашыруун эмес. Курулушу бүтпөгөн объектилер, курулбай калган ГЭСтер, жок болуп кеткен гранттар, мунун баары Кыргызстанды жылдар бою артка тартып, өлкөнү сазга батырып келген. Эми суроо, ушунун баарын кантип унутабыз? Бишкектеги Улуттук тарыхый музейин жаңылоо иштери 2016-жылы башталып, дээрлик 5 жылда араң ачылган. Ошондо коомчулук сатып алынган эмерек жана экспонаттардын баасы өтө кымбат экенин айтып чыккан. 770 000 евролук эмеректерди жана 14 000 евролук аттарды кантип унутабыз? 2014-жылы Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяга Бишкек жебин модернизациялоо иштери башталган. Жаңыланып, кубаттуулугу көбөйгөн Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, кышында элге жылуулук бере албай калган. Ошондогу 600 долларлык аттиш коррупциянын символуна айланган. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр сымдарын туташтырган Датка Кемин подстанциясы 2011-жылы башталып, 2015-жылы ишке берилген. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын Эксимбанкынан 389 миллион доллар насыя алынган. Жумуштарды Бишкек жебин модернизациялаган Кытайдын TBA компаниясы ишке ашырган. Бирок ошондой эле коомчулукта долбоордун баасы жогорулатылган, иш тендерсиз берилип, коррупция болду деген маалыматтар айтылып келген. 2013-жылы өлкөдө жогорку нарын ГЭСтер каскадын куруу боюнча долбоор башталып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев капсула салган. Русгидро менен курулмак болгон ГЭСтин ордуна контейнерлерден салынган имараттар гана турат. Ал эми долбоорго жумшала турган 37 миллион доллардын үстөгө өсүп, мамлекет 51 миллион доллар карыз болуп калды. Ушуну кантип унутабыз? 2013-жылы Европа биримдиги менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Бишкектин Таштанды полигонун рекультивациялоо, жанына жаңысын куруу жана акыл чикирлерди сорттоочу завод курууга 22 миллион евро бөлгөн. Ал каражат жарым-жартылай өздөштүрүлүп, калган акчасынын дайыны жок, завод дагы курулган жок. Муну кантип унутабыз? Чолпон Атадагы ат майданды курууда дагы коррупциялык көрүнүштөр орун алган. Курулуштагы баанын жасалма көтөрүлүшү, каражаттын максатсыз сарпталышы тууралуу дооматтар алигиче эл оозунда. Эсептер так берилбей, суроолор жоопсуз калган. Бажыдан уурдалган миллиондор. Мурдагы бийлик учурунда бажы системасындагы коррупциянын масштабы таң калтырат. 100 миллиондогон долларлар өлкөдөн чыгарылып, бажычылар казынага эмес, сол чөнтөккө акча иштеп турган. Кой Таштагы хан сарай. Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясына кеткен чыгымдар жана ал жердин мыйзамдуулугу ошондо чоң суроо жараткан. Бул маселе дагы деле элдин эсинде. Алмазбек Атамбаевдин аты жазуучулар союзунан уурдалган акча менен бирге айтылып келет. Турак жай куруп, басмакана ачабыз деген 50 миллион рубль насыя өлкөнүн адабий элитасы эмес, Атамбаевга жана жакындарына пайда алып келгени кеңири айтылып келет. Муну дагы эл унута элек. Ошондой эле мурдагы президентти айрым саясатчылар 100 гектар жерлерде Кыргыз автомаш заводун ээлеп алган деп айыптап келишкен. Жогоруда айтылган фактыларды, эл ичинде айтылып жүргөн сөздөрдү кантип унутабыз?